бир жолу ассаламу алейкум, биздин жалпы катталуучулар өзүңүздөргө көрүп тургандай эле менин жанымда бүгүн эң бактылуу инсандар. Алгач сиздер жөнүндө эң эле биринчи суроо бергим келип атат. Учурдагы сезимдериңиздер кандай болуп атат? Эң сонун. Эң сонун. Бир ойлогон максатыбыздын бирине жетип отурабыз. Ойдогудай болуп отурат. Мына ушул көптөн бери күткөн тилегибиз орундалды биринчиден. Экинчиден өзүбүз ак өргөлүү болуп, ошол ак өргөнүн босогосун аттаган турабыз. Мына бүгүн Кудай кааласа. Эгерде ошол ак өргөнүн босогосун аттаганы турабыз деп атпайсызбы? Ушул ак өргөнү канча жыл күттүңүздөр эле? Буга чейин Батирде жашачу элеңиздер же өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдө? Чындыгында буга чейин Батирде эле жашачубуз. Бул нерсени биз корпоративди биринчи жолу укканда YouTube каналынан көрдүк. Бирок биринчи көргөндө чындыгында бар жогунда эле ишенич болбойт экен. Ойлонот экенсиң, эгер бизди алдап кетсе кандай болот деген ой болот экен. Ал жагынан дагы мындай ойлондук. Анан бул дагы көрүп бир жагынан Instagramдан көрдүк, чынын айтканда YouTube'дан көрдүк. Башка деле немелерден да көрүп, анан элдин баарын жазылганын көрүп, башында мындай тааныштар жазылды экен, ким көрдү экен, ким болду экен деген ой болот экен да. Анан ошо тааныштар аркылуу эле көрүп, ишеничке кирип, бир жылда жөн эле келип кеткенбиз биз делечи, келип алсакпы деген ой болгон, бирок кайрадан келгенге чейин ошол нерсе ишенич болуш керек экен да, биринчиден. Анан бир жыл мурда келип, кайра кетип калганбыз. Кайра бир жылдан кийин келип, анан очередке турдук биз. Бир жыл ойлондуңуздарбы? Ойлондук, чынын айтканда. Бир жагынан шарт дагы туура келбей калды. Ошонун себебинен. Шарт дегенсиздер канча суммага жазылдыңыздар эле? Так, биз 2.800.000 жаздырдык. 2.800.000 жаздырдык. Первоначальныйсын 700.000 бердик. 700.000 берип, апрелдин 20-сында очередке турганбыз да. Ушунча 700.000 сиздер бир жылда чогултуп койдуңуздарбы? Жок, алгач чейин биз 10 жылга чейин экөөбүз турмуш курганга чейин чогултуп жүргөнбүз. Ушунча жылдан бери чогултуп жүргөнсүздөр, Анча чогултуп жүргөнбүз. Маза эме чогултуп бизде ойлонгон участка эме кылып үй салсакпы деп участка. Анан карап көрсөк, келечектин эмесин көрүп калдым интернеттен. Анан биз ага чейин участкада үй салып эметкенче бул ойгон болуп калды бизчи. Анан Гүлбара менен Бакчарга да рахмат айтабыз эми. Элдерде ишенич болот экен. Биз бергенинде биз 7 айга чейин деле ойлонуп жүрдүк. Чын эле эме келеби келбейби депчи. Толкунда башка болот экен. Акыркы мүнөттөргө чейин мүмкүн компания жабылып калса эмне болот деген ойлор, ар нерсе ойлор болот экен. Азыр ишенич болот экен. Алган үйүңүздөр тууралуу кайсыл жактан алдыңыздар? 5-чи микрорайондон алдым үйдү. 2 комната алдым. Этаждан алдыңыздар да? Өзүм деле ошол жерде турам. Ошол райондон алдым да. Досторуңуздар көрдү да сиздерди бул жактан алганыңызды? Достор угуп атат, эми баары мен алган үйдү уктойм. Эми аларды да куттуктоосун эме болот, эми ак өргөгө качан кирип, качан куттуктап жубабыз болот, эми който оформление болсун деп, оформлениеден кийин эме кылабыз эми. Үйгө кире элексиздер? Кире элек. Буюрса оформление бүтү. Бүгүн ключ берет. Боштугун эме кылып, эртеңден баштайбыз деп. Сиздер өзүңүздөр тууралуу биздин көрүүчүлөр аябай кызык да. Бул кандай адамдар алса болот экен? Сөзсүз түрдө бир гос жумушта иштеш керекпи же бир бизнеси болуш керекпи деген? Эми бу жерде бизнестен гос жумуштун эмеси кереги жок. Мына карапайым эл келип турса болот, иштебесе деле өзүнүн каражатына карап келип договор кылса болот экен. Мисалы үчүн өзүнүн суммасына азыр райондон алса, мисалы үчүн ар жерде ар кандай да. Мисалы үчүн Сокулукта, мисалы үчүн пригороддордо арзаныраак болот да, шаарга карагандачы. Эми өзүнүн суммасына карап алса болот экен жазылыпчы. Сиздер кайсы жакта иштейсиз? Биз эми частный жумуштарда. Частный жумуштардагы адамдарда 700.000 сом мындай эле акча алып калып. 700.000 табыш оңой эмес да, эми ал бир жагынан өзүнүн бир туугандарына да жардам берет, мисалы үчүн туугандарына эме кылышат. Демек, жөн гана адамда калуу болуш керек, ишенич болуш керек, ишенич, аракет, анан кийин кадамдар болот. Өзүңүздөрдүн аты жөнүңүздөр? Мен Айжамал Рахматова, Жалал Абад областынын Созак районуна караштуу Карамарт айылынан болом. Созактыктар бизде аябай көп көрүүчүлөр. Сиз кайсы жактан болосуз? Жалал Абадтан болом. Экөөңүздөр эми мынакей Жалал Абадтын бизде катталуучулар болсо, сиздерди тааныгандар болсо, мынакей бизде 100% кепилдик бар экенин өзүңүздөр далилдей алдыңыздар болуш керек. Бардыңыздарды биздин ишиктөрүбүздөн күтөбүз. Буюрса дагы кайталай кетчү нерсе 31 декабрга чейинки биздин акция уланууда.
10 жылдык жеңилдетүүгө илинип калам десеңиздер, анда шашылыңыздар. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Сиздерге ийгилик. Көргөңүздөрдө эми жалаң тойлор болуп турсун. Туугандар келип ошол үйгө бата берип, ушундай ак жолтой үйлөрдөн болсун. Рахмат, айтканыңар келсин.